Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык 26-28 февралда аба ырайы кескин өзгөрөт. Көпчүлүк аймактарда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Айрым жерлерди туман каптап, жолдор тоңголок жана тайгак болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү да божомолдонууда. Айрым жерлерде батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге, ысык көл акваториясында 19-24 метрге чейин жетиши күтүлүүдө. Абанын температурасы да төмөндөп, өзүңүздөр билгендей, буга чейин абанын температурасы чүйөрөндө 18-22 градуска чейин жылуу болду. Мындан кийин 26-сынан баштап абанын температурасы, күндүзгү температурасы төмөндөп, күндүз 0,5-1,6 градустун тегерегинде болушу күтүлүүдө. Бул боюнча учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешелүү күч каражаттары стратегиялык маанидеги унаа жолдордун ачууларында даярдыкта турат. Ошондой эле министрлик тарабынан телефонограмма чыгарылып, Кыргыз Республикасынын президентинин облустарда кыйган уктуу өкүлдөрүнө, Бишкек ош шаарларынын мэрлерине, жарандык коргонуу кызматтарына, ошондой эле тиешелүү министрлик ведомстволорго жиберилди. Анткени деген ушул алдыда күтүлүп жаткан шашыш билдирүүгө ылайык унаа жолдордо, ачууларда ар кандай кырсыктардын алдын алуу жана жарандардын өлүмүнө жол бербөө максатында алдын алуу иштерин жүргүзүп, күч каражаттарды даярдыкта кармоо боюнча. Синоптиктердин маалыматы боюнча, чүйөрөнүндө түнкүсүн -7 градуска чейин түшүп, күндүз +5 градустан ашпайт. Тоо этектериндеги аймактарда түнкүсүн -11 болсо, күндүз -5 градуска чейин суук болушу мүмкүн. Тоолуу райондордо абанын температурасы түнкүсүн -23, күндүз -8ге чейин түшүүсү күтүлөт. Суу-самыр өрөөнүндө эң катуу суук катталат. Түнкүсүн -30, күндүз -12 градуска чейин. Мындай аба ырайынын өзгөрүлүшү Кыргызстандын территориясына суук муздак фронттордун өтүшү менен байланыштуу. Жылуу фронттор болгондо өткөн кезде бир аз абанын туруму турукташып, муздак фронттор өткөн кезде ушундай шамалдын ылдамдыгы жогорулап, жаан-чачындар ушундай туруксуз аба ырайын алып келет. Мындай аба ырайы унаа жолундагы кырдаалды оорлотуп, транспорт каттамдарына, байланыш жана энергетикалык тармактарга кыйынчылык жаратат. Тоо ачууларында кар күрткүсү ал эми жолдордо муз тоңуп, катуу коркунуч жаратышы мүмкүн. Куткаруучулар жарандарды этият болууга чакырат. Айдоочуларга айтып кетет элек, ушул күндөрү сапарга чыгаарда унааңыздарды сөзсүз түрдө кышкы дөңгөлөк менен чыгыңыздар. Ошондой эле жаныңыздарга дары-дармек, суу, анан чынжырча, күрөк ошо сөзсүз болушу керек. Анан жолго чыгаарда ошо жолдун абалы боюнча, аба ырайы боюнча биздин министрликтин 112 кыска номери бар. Ошол номерге чалып кайрылышса, биздин диспетчерлер тиешелүү маалыматтарды беришет. Куткаруучулар айдоочуларга тоолуу аймактарга алыс сапарга чыкпоону, ал эми айыл жергесиндеги тургундарга катуу суукка алдын ала кам көрүүнү сунушташат. Өзгөчө кырдаал жаралса, 112 номерине кайрылса болот. Жанара Есенова, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй.